Buyursun. Ар бир көчөттүн өнүгүшүнө көңүл бурулат. Мындай сөзүн Баткен районунун акими Даниэль Иманалиев Бужум айылында пайдаланууга берилүү алдында турган мектепте жаңы арча көчөттөрүн отургузуу иш-чарасында билдирди. Иш-чарага район акими Даниэль Иманалиев баштаган мамлекеттик кызматкерлер жана бейөкмөт уюмдар, жергиликтүү тургундар катышты. Бул иш-чара Жашыл Мурас компаниясынын алкагында жашылдандыруу максатында ишке ашырылды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен регионалдык башкармалыгы жана ЭККУнун каржылоосунда 150 дана Тянь-Шань арчасы, 170 дана ак кайың көчөттөрү отургузулду. 150 түп ел Тянь-Шань карагайы, ошондой эле 170 түп кайың көчөттөрү бүгүн отургузулуп, бизде ушундай бүгүн чоң самалык болуп атат. Албетте бул самалык биргеликте Ош шаарында Орхус борбору менен биргеликте ушул ОБСН каржылоосу менен ушундай бүгүнкү күндө самалык өткөрүлүп жатат. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках Жашыл Мурас. Бул иш-чара Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында өтүп жатат. Максатыбыз Баткенди жашыл шаарга айлантуу. Көптөгөн долбоорлорубуз Баткен менен байланыштуу. Облусту жашылдандыруу үчүн болгон аракетибизди биз да жумшап жатабыз. От нас зависит для того, чтобы эта задача воплощалась в реальности.